жакшы баланын жүрөгү согуп атат, угрозасы бар экен кичине козголгону. Айжаркын Өскүнбай кызы кош бойлуу. Айтымында бир жума мурун жеке клиникадагы дарыгерлер курсагандагы бала өспөй калган деп жыйынтык чыгарган. Бүгүн Ош облустук адам репродукция борборуна келип текшерүүдөн өттү. Мен буга чейин частный жеке менчик ырыс деген медициналык клиникага баргам. Ал жердеги гинеколог эжемага балаң өспөй калыптыр деген диагноз коюп берген. Бирок мен бул жака келип УЗИге түшкөнүмдө анын жапжашнакай өсүп атканын, керек болсо жүрөгүн согуп атканын дагы көрсөтүп берди. Мен аябай кубанычтамын. Мындай сезим менен энелер гана ушундай сезим жашаса керек деп ойлойм. Кош бойлуу аял аталган борбордо акысыз текшерилди. Анткени Ош облустук адам репродукция борбору урологиялык жана гинекологиялык ооруларын акысыз текшерүү жумалыгын баштады. 11 мартта башталган акция аптанын аягына чейин өтөт. Бүгүн көптөгөн аялдарга, кош бойлуу аялдарга кеңеш бердик. Ал эми эгерде кош бойлугунун мөөнөтү туш келсе, ал өзүнүн мөөнөтүндө өткөрүлөт, пренаталдык скрининг. Ошолорго бекер ультра үндүү изилдөө дагы өткөрдүк. Акция бүткүл дүйнөлүк жүрөк кемтиги менен ооруган балдардын күнүнө карап өткөрүлүп жатат. Себеби статистикага ылайык Кыргызстанда жылына орто эсеби боюнча 160 миң чамалуу наристе төрөлсө, анын 3 миңге жакыны тубаса майыптык менен төрөлүүдө. Анан тууган арасында никелешүүлөр көбөйүп атат азыр. Бөлөлөр болуп атат. Ошолордун арасында аны биз эч кандай күчүбүз жетпей атат. Эже мүмкүнчүлүк болсо, мына биздин Ошто ЗАГСта через биз аркылуу болсо, мисалы, ар бир болочок үйлөнүүнүн алдына бизге келип справка алып үйлөнгөнгө болобу деп чара кылып, анан ЗАГСты билсе, ЗАГСтын ошондо бул майып балдардын төрөлүүсү азаят болчу. Адистер бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн жаш үй бүлөлөр арасында маалымат жетишсиз экенин баса белгилеп келишет. Ушу жарандардын абалын каттуу ЗАГС деп коет элде. Мына аларга биз кайрылабыз, жылына ушу бизди жаштарга жөнөтсөңүздөр, эгер керек болсо биз ошол жерге деле барып бир кеңеш берип туралы десек, мындай колдоого алынмай атат да. Мына эгерде ошондой болгондо, анда ушуга эртеңки күндө өкүнүч аз болот эле, ажырашуулар аз болот эле. Акыркы жылдары өлкө боюнча тубаса майып төрөлгөн балдардын саны өсүп, алардын арасында жүрөк кемтиги менен жабыркагандар көп. Буга жаштардын үй бүлө куруудагы сапатсыздыгы, жашоо шарттын начарлыгы жана кош бойлуу энелердин ден соолугуна убагында кам көрүлбөгөнү себеп болуп жатат. Ажибай Пайыздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.